Салам урматтуу достор, кутман таң деп айтып кетмекчимин. Анткени болсо биздин подкасттарыбыз саат 7-де таңкыда башталат. Бирок силер болсо бизди кечте же түштө угуп атсаңар кандай гана болбосун, кутман күнүңүздөр менен деп айтып кетейин, баарыңыздарга жалпы. Мирел силер менен, силер кандайсыңар, өзүңөрдүн ден соолуңар жакшыбы, маанайыңыздар кандай, ушул менен бөлүшүп биз менен өз маанайыңызды бизге кандай десем, жарыя кылсаңыздар жакшы болот эле деп. Аны болсо подкасттын алдында комментарийга жазсаңыздар болот, андан тышкары WhatsApp номерине дагы жазсаңыздар болот. Бирок андан тышкары жөн эле маанай жөнүндө болбостон башка бир суроолоруңуздар бар болсо, же подкасттардын кандай бир теманы талкуу жүргүзөлү ушул 10 мүнөткө деген ойлооңуздар бар болсо, аны WhatsApp номерине да жазсаңыздар болот. +1 301 760 60 70 номерине жазсаңыздар да болот. Анда эмесе достор, ушул 10 мүнөттүк подкастты биз улантабыз. Мурунку подкастта болсо бул жашоонун максаты деген жөнүндө сөз кылдык элек. Азыр болсо ушул жашоонун максатын кандай туура койсок болот деген жөнүндө сүйлөшүп көрөлү. Мен болсо мурун болсо бир магазинге барып кичинекей оюнчук эме алайын дедим эле, жанагы жаа менен анын мишенин алайын дедим эле. Ошону алайын деп барсам таппай койдум да. Анан ошол эмнеге алайын деп бир ой кеткен да. Ушул жаа менен мишендин кандай десем бир оңой эле эмеси бар, Биз жашоонун максаты же максат же болсо цель деп коет эмес беле орусчачы. Ошол цель деген укканда ушул жаага тие турган же дротик менен ырга турган ошол цельдин мишендин ортосуна тийүү деген, ошол цель максатка жетүү деген ушул да. Мен ошол менен аналогияны салыштырып кеттим да. Жашоодогу биздин кандай десем максатка жетүү ушул жаа менен ушул мишендин ортосуна тийүүгө окшошуп кетет да. Биз болсо ошого жетишибиз керек. Кантип жетүү? Же ошол жаанын эмеси учуп баратканда, же болсо ушул адам чоюп туруп жааны кой берип атканда, ушул маанилүү. Ушул мишендин ортосуна тийүү деген. Ошондуктан биз болсо өзүбүздүн жашообузда максатка жетиш үчүн же туура жашообуздун максатын табып жетиш үчүн бизге планды коюш эң туура маанилүү болот экен. Анткени айтылгандай эле, ушул мишенге ортосуна тийиш үчүн бир эле жаа менен эле стрела кереги жок. Андан бир эле анысынан тышкары дагы бизге туура атуу же ар кандай практика керек, тренировкалардын баарын кылышы керек машыгууну. Ошого сыяктуу эле биздин жашообузга которсок, биздин жашообуздагы максатка жетиш үчүн биз болсо туура максаттарды коюшубуз керек. Же ошол максаттарга туура жетишибиз керек. Ошондон жөнүндө кичине карап көрөлүчү. Мисалы, мындай сунуштарды берет элем. Негизи ушул максатка жетиштен биз болсо мындай эң биринчиден мына азыр же эртең болот деген результатты же күтпөшүбүз керек экен да. Анткени болсо бизге жашоонун туура максатын табыш үчүн бизге убакыт жана чыдамдуулук керек экен. Анткени ар кандай варианттарды карайбыз, тиги мүмкүн бул, тиги деп туруп ошентип кээде жашоо айткандай мурунку подкастта адамдын жашоосу толук өтүп кетиши мүмкүн максатка жетиш үчүн. Же болсо адам толук жашоосун өтүп туруп максатка жетпей калышы да мүмкүн да. Ошондуктан эч кандай шашыш кереги жок. Ошон үчүн мына эртең результат болсун дегенди дагы күтпөш керек экен. Андан тышкары өзүңөргө максатка жетиш үчүн, мисалы, эгер шыгыңар жок болсо, аны убакыт көбүрөөк кетет. Же убакыт кетсе дагы үйрөнгөнгөндө убакыт кетип аракет кылсаңыздар дагы максатка жетпей калышы мүмкүн. Ошондуктан ошол максатты табыш үчүн биринчиден силер болсо өзүңөрдүн мындай кандай десем, өзүңөрдүн шыгыңарды билишиңер керексиңер да. Буга жашооңордун чакырысы барбы, муну кыла аласыңарбы, шыгыңыз барбы буга дегенди. Мисалы болсо, эгер силердин шыгыңар мугалим болууга, жана үйрөтүүгө же сүйлөөгө аратырсыңар болсоңуздар, же болсо силердин шыгыңар колуңар менен бирдемсени жазай турган болсоңуздар, ошого ылайыктуу анан максат оңоюраак болуп табылат. Же максат ушул силерге ыңгайлуу жана силерге жагымдуу болушу мүмкүн. Ошондуктан андан мурун силерге өзүңөрдүн шыңар кайсыга эмнеге бар экенин ошону табыш керек.
Анан айтылгандай эле андан тышкары да болсо силер ошого байланыштуу шыгыңар деп койдумбу? Жана силер эмнени каалайсыңар? Мисалы каалайсыңар деген мааниси, мисалы силер кыла турган нерсеңер акча береби, болобу, табасыңарбы, таппайсыңарга буга байланыштуу эмес. Эмне гана болбосун, силер муну кылганга рахаттанасыңар, каалайсыңар. Ошол нерсе силерге мындай айтканча ошону да табышыңыздар керек. Анткени болсо силер ошол бул маанилүү. Ошол нерсени тапканда, каалаган нерсеңерди кылып атканда, силер болсо ошол жашооңордогу максат менен салыштырып көрсөңүздөр, ошондо силер бул максатка оңой жана жеткенде рахат аласыңар да. Ошон үчүн ошону ойлонуштурушуңуздар керек. Анан мотив деп коет эмес белем. Силер болсо кандай, бул эмнеге кылып атасыздар? Ойлонуп көрүшүңүз керек. Жашоодо көптөгөн ар кандай факторлор бар, адамдарды мындай кандай десем, капаландырганга. Силерди бул жашоодо муну кыла турганга кандай мотив? Эмне силерге түрткү болуп атат? Ошону да ойлонуштурушуңуздар керек да. Ошондо гана силердин жашооңордо болгон максатыңар туура жолго коюлат экен. Андан кийин тышкары ушул мотив айттык, жашооңордун бир шыгы же каалоосу, ошонун баарын бириктиришке аракет кылыңыздар да. Мисалы, психологдор айтат, эмне үчүн муну ушундай сунуш кылып атам? Анткени болсо силердин күчтүү жериңер, шыгыңар бар жериңер, же каалаган нерсеңер, же мотивиңер бар болгондо, силер болсо ошонун байланышын көрүп туруп, анан ошол мотивден көп нерсе салыштырмалуу, бири-бириңерге мындай кандай десем, окшошуп атканда, силер болсо ошондон тышкары өзүңөрдүн таланттар дагы чыга баштайт. Анан муну кылганга оңоюраак болот да. Мисалы, эгер айтып кетпедим, жана колуңар шыгыңар эмнеге бар? Эгер силер жакшы мугалим болсоңор, үйрөткөнгө шыгыңар бар болсоңор, жана силер буну бул нерсе силерге жакса, китеп окуп, сабак берип силерге жагымдуу болсо, адамдар силерди оңой түшүнүп, силерди үйрөткөнүңөрдү оңой кабыл алганда, анан ошондо силер көрөсүңөр, мен мугалим болууга же ар кандай интернетте болгон сунуштар болот эмес беле, вебинардар болот. Ошого шыңар бар болгону көрүнөт да. Ошондо силер болсо көрөсүңөр, бул менин жашоомдун максат экен. Ошондо ийгиликке көптөө жетесиңер да. Анан өзүңөр дагы ушул кылып аткан ишиңерди ишке ашырыш керек да. Мисалы болсо, силер муну каалайсыңар, мугалим болуу деп, бул мен бир мисал келтирдим. Анан ошого аракеттерди кылышыңар керек. Бир нерсеге эле токтобошуңар керек. Силер болсо муну күчөтүшүңөр керек да. Мугалимге шыңар бар болсо эле болду, ушул эле жетет дебестен силер окуп, үйрөнүп, кантип туура жол менен барууга. Анткени болсо жашоодогу максатты табып, жашоодогу максатты коюудан бир эле жетиштүү эмес, андан тышкары силер дагы көп күч кубаттагы жумшашыңыздар керек. Ошондо гана силердин жашооңордун максатыңар ишке ашат да. Албетте унутпаңыздар, бул бир эле шык раз эле болуп кетпейт. Буга убакыт керек. Анткени жашоодо кетип калышы мүмкүн. Ошол эле мугалим болуп, мыкты мугалим болуш үчүн көптөгөн иш аракеттерди кылышы керек, үйрөнүш керек, окушу керек. Жада калса, мугалим болсоңор да. Ошондуктан ошол көңүл болуп туруңуздар. Антпесе ар кандай бир подкастка болобу, сунуштар болобу, ошону кабыл алып, үйрөнүп, анан силер албетте жашоонун максатына жетесиңер да. Анан силерге бул жашоо маанилүү болушу мүмкүн, маанисин табыш мүмкүнсүңөр. Ушуга ийгилик каалайм силерге. Биздин подкасттын аягына келип калды убактыбыз. Кийинки подкасттарда угушабыз жана биз менен байланышта болуп туруңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.